Жардам унаасын өткөрбөй койгон 14 айдоочуга айып салынды. Аталган айдоочулар рейд учурунда тез жардам автоунааларын өткөрбөй койгон. Чүй облусу менен Бишкек шаарында ИИМдин кайгылуу милициясы жана тез жардам кызматы биргеликте Маяк аттуу рейд уюштурган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган иш-чара 28 августта өткөн. Рейдтин максаты сирена менен бараткан тез жардам автоунаасын тоскоолдуксуз өткөзүү керектигин айдоочуларга эскертүү болгон. Натыйжада 14 айдоочуга административдик кодекстин 231-беренеси боюнча 500 сомдон айып салынды деп айтылат маалыматта. Окуу жылынын башталышы менен Бишкек менен Чүй облусунда маршруттук таксилер жана автобустар маңдайына көңүл бургула балдар деген атайын жазууларды илүүдө. Булак Спутник KG. Кыз 4000 репост топтосо боюнан алдырбай турганын убада кылды. Твиттердин колдонуучусу өзүнүн сүрөтүн жарыялап, эгерде 4000ден ашык ретвиттерди алса, боюнан алдырбоону убада кыла коюп, пайдалануучулардын кыжырына тийди. Бул тууралуу Nur KZ маалымдады. Сүрөттү ал өзүнүн баракчасына жарыялаган. 4 айлык кош бойлумун. 4000 ретвит болсо, мен аны алдырбайм деп билдирди кыз. Бул социалдык тармактарда катуу нараазычылык жаратты. Ал автор лайктар менен репосттор баланын тагдырын чечеби деп ачууланууда. Бир аздан соң автор бул тамаша экенин айтты. Бирок нааразы болгондорду бул токтоток. Белгилей кетчү жагдай анын сүрөтү 7000ден ашык ретвит топтоду. Булак Барометр KG.